Ишкерлерди колдоп, кайра иштетүү, өндүрүш, өнөр жайды жолго салабыз деген максат бүгүн толук ишке ашпагандай. Аймактарды өнүктүрүү менен жер-жерлерге кичи ишканаларды курууда бизнес өкүлдөрүнө каражат жактан колдоо көрсөтүлөт деген Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бүгүн өз билгенин жасоодо. Алардын өкүлдөрүн чакырып ишмердүүлүгү тууралуу маалымат угуу керек дейт эл өкүлү Тазабек Икрамов парламенттин бүгүнкү жыйында. Антпесе ишкерлер насыя алууда ар кандай тоскоолдуктарга кабылып жатыптыр. Кайра иштетүүчү ишканалар курабыз деген ишкерлерге күрөө маселеси чоң тоскоолдук болуп жатат. Бул маселе тармакты өнүктүртпөй жатат. Ачыгын эле айтышыбыз керек, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан ал жерден ишти өнүктүрүү үчүн эч кандай мындай кредит алыш кыйын бул маселе. Каражаттын тартыштыгынан чет өлкөлөп кеткен мекендештерибизди жакынкы жыраак өлкөлөрдө деле жайлуу жумуш, жай турмуш күтүп турган жок. Алардын түйшүгү чет жактын тартиптерин сактабай кара тизмеге илингендердин машакаты айтпаса белгилүү. Бирок Россия Федерациясы жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, кара тизмедеги жарандарды чыгарууга уруксат берди. Эми миграция баштаган тармактар элге колдоо көрсөтүү зарыл. Ошондой эле өлкөдөн чыгып жаткандарга кеп кеңештерин аябоо керек. Чечилген проблеманы ишке ашырбаса эмгек талаага кетчүдөй. Эгерде 10 декабрга чейин биз ошол 72 миң жараныбызды кара тизмеден чыгарып албасак, анда уят. Ошондон сиздерге үмүт чоң, Ашырек Мойдонович. Ана мына айрыкча миграция кызматы биздин жарандар Россияга барганда ошого түшүндүрмө иштерин жүрүш керек да. Суу сактагычтарда деги эле суу чарба тармактарында эмгектенген кызматкерлердин маянасы 4000 тегерегинде болсо, алардын мамлекет үчүн жоопкерчилиги жогору. Өкмөт өкүлүнүн ушул маселеге көңүл бурусун үндөгөн депутат Кенжебек Бокоев эмгек акысын көтөрүү керек деген сунушун билдирди. Бардык эле суу сактагычтарда жана биздин суу департаментинде, департамент водного хозяйства дейбиз. Айлык маянасы бүгүнкү күндө жөнөкөй кызматкерлер 4000 сом алат экен. Ошол жердеги инженерлер 5000ден 6000 сомго чейин алат экен. Эми анда алар кандай болуп туруп өзүнүн тирилигин жүргүзүп атат? Ошол водохранилищелардын суунун 90%-ын коңшуларга берип атсак, эмнеге алардын айлыгы 5000 сом? Ошондон мен ойлойм, ушул маселени карап чыгыш керек айлык маянасын көтөрүү боюнча. Бул арада таластыктардын көйгөйүн көтөргөн эл өкүлү Рыскелди Моомбеков төө урчак менен тиричилик өткөргөн эл баанын арзандыгынан жапа чегип жатканын ортого салды. Пайданы кызыл кулактар көрүп жатыптыр. Өкмөт башчы аймактын баарын кыдырып, бир таласка барган эмес. Депутат премьер-министр жеринен абалды көрүү зарыл деген талабын билдирди. Эл араңына чыдап турат, күндөн күнгө төмөндөп баратат, алган киши жок. Кызыл кулактар жайнап кетти. Андай эмнеге убадасын берди дегендей. Дегеле Мухаммед Калый Дүйшекевич таласка барбаганына 2 жыл болду керек. Мен билгенден биринчи миссия болуп турганда октябрь айында 2016 жыл болгон. Өкмөт башына келгени бүт областтарды кыдырып чыкты, бир гана талас коргон жок. Азыр күндөн күнгө төмөндө бир дагы жерде албай, эл кыйналып, ак үйдүн алдына митингге чыга баштадат. Ошон үчүн элди бияка келтирбей, бийлик өзү элдин алдына барып, ушул төө бурчактын маселесин жеринен чечип келишкени жакшылыкты ушуну жеткизип барыңыз. Ал эми Сузактагы жер көчкүдөн жапа чегип, турак жайын таштап башка жакка көчүп чыккан элдин бүгүнкүгө чейин чечилбей жаткан жер маселесин Калдарбек Баймуратов айтып, көйгөйдү ыкчам чечүүнү өтүндү. Анткени кооптуу аймактан чыгарылып, жакындарынын үйүнө убактылуу баш калкалаган жарандар бүгүнкүгө чейин трансформация болбогондон жер тилкесине ээ боло элек. А бирок жакындары жок, айрым жашоочулар кооптуулугуна карабай, мурунку жашаган жайларына кайрадан көчүп барып алган да бар. Эми кыш келсе да маселени тез арада чечүү керек дейт. Кээ бирлери кайра ошол көчкөн жерге барып алышты, Ашырек Мойдонович. Бул маселени качан чечилет? Кыш келди, Ашырек Мойдонович. Мына жаздан бери Саратан жаз эчтеке болунбай, жер чечилбей, же үйүн кура алышалбай, же мурунку жерине бара алышпай, эл кыйналып ошол боюнча маселе чечилбей турат. Бул арада коррупция менен күрөшүү башталды деп айтылганы менен күрөш жогору жакта эле болгондой. Жергиликтүү аймактарда жок болууда дейт депутат Зиядин Жамалдинов. Район айылдарда текшерүү көп, бирок текшерүүчүлөр барып эле акча алмай өнөкөткө айланып жатыптыр. Иштегени да кемчилиги жогу да айласынан каражатын берип, комиссияны узатууда. Муну тез арада тыюу керектиги өкмөт өкүлүнө жолдонду. Премьер-министрге туруп кирип ушундай маалыматты берсеңиз. Премьер-министр бардык аткаруучу бийликтеги жетекчилерди баарына чогултуп, ошол текшерүүгө жөнөткөн адамдарына бардығына маалымат берип, эгерде каталар болсо ошол жерде көрсөтүп, жакшы текшерүүнү жүргүзүп келсе деген ойду айтып келет да. Районодон барат дейт, министрликтен барат дейт, областан келет дейт. Ошол жерден бардыгыбыздан акча чогултат, кетет дейт. Бул бардык эле системада ошондой. Бир эле ооруканада эмес.
Мындан сырткары жыйындын жүрүшүнө мектептердин курулушу, аймактарда ремонттоо иштери бүтпөгөн жолдордун абалы, жаштарды колдоо программалары өңдүү бир катар көйгөйлөр адаттагыдай эле өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө жолдонуп, айтылган сөздөрдөн жыйынтык чыгаруу керектиги белгиленди. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.